Урматтуу мекендештер, кадырлуу мусулман бир туугандар. Баарыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, ырайымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга пайдалуу билим берсин. Дүйнөдө да, ахиретте да пайдасы тие турган, баарыбызга кабыл болгон амал берсин. Жакшы сөздөрдү, жакшы амалдарды ихлас коштогон. Баарыбызга жараткан Алла Субханаху ва Таала кең ырыскы берсин. Берекелүү адалдан, эч кимге кор зар болбогон. Аллахым бардыгыбызга бардык оорулардан, жан дүйнө ооруларынан, дене ооруларынан толук туруктуу шыпа берсин. Пайдасыз билимден сактасын, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, кабыл болбогон дуадан, угулбаган Алланын алдында кабыл болбогон дуадан Алла Таалам баарыбызды сактасын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын дайыма үзгүлтүксүз пикири ушундай эле. Şu ümmetim dünyada kor bolbosun, tübölükte ahirette kor bolbosun. Allah Taala'nın aldında darajalı olsun, amaldары оң olsun dep. Sebep bizdin жаратуучубуз дагы, кожоюнубуз дагы, өмүр берүүчү дагы, жараткан Алла Субханаху ва Таала өзү туугандар. Өзү көзөмөлдөп турат, өзү чечип, өзү бөлүп берген, ырыскыны дагы, ажалды дагы, жөндөмдүүлүктү дагы, бул бардыгын Алла Таала бөлүп берген. Хадистерде келет, кулк мүнөздү дагы бөлүп берген. Мүнөз бар го? Бул дагы бөлүнгөн да. Аллаху акбар. Эң улуу кулк мүнөз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга Алла Таалам берген. Ва иннака ла ала хулуқин азим. Чындыгында сен өтө улуу кулк мүнөздүн үстүндөсүн деп. Алла Таала биздин пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам акыркы пайгамбарды улуу деген сыпат менен мактаганы, бул мүнөздө мактаган. Кулк мүнөздө мактаган. Ошон үчүн кулк мүнөз менен адам баласы Аллага канча жакындайт, канча даражага ээ болот, канча соопторду алат. Хадисте келет, түнү бою намаз окуган, күндүзү дайым орозо туткан. Ошол кайсы даражага жетсе, кулк мүнөз менен андан бийинки даражага жетет экен да. Кулк мүнөздүн даражасы ушунчалык. Алла Таалам баарыбызга жакшы мүнөз берсин, жакшы амалдарды берсин, жакшы ишенимдерди берсин. Алладан сураш керек. Пайгамбарыбыз ниет кылып туруп дуа кылат эле да. Кандай деп? Аллахумма инни аузу бика мин мункаратил ахлак вал амал вал ахва. Я Алла, жаман мүнөздөн сакта мени. Жаман амалдардан сакта. Жаман каалоолордон сакта депчи. Пайгамбарыбыздын дуалары эле. Жакшы мүнөздү сураган, жаман мүнөздөн пана тилеген. Алла Таалам баарыбызга байлык берсин. Берекелүү байлык берсин. Аллага баш ийгенге жардам бере турган байлык берсин. Ахиретти кура турган, адамдардын кажетин бүтүрө турган, ушундай байлык берсин. Алладан берекелүү байлык сураш керек. Кутурта турган байлыктан сакта деш керек. Я Алла, кутурта турган, ахиретти буза турган, ушундай шайтанга дос болуп кете турган байлыктан сактагын. Бала сураш керек, имандуу перзент сураш керек. Имандуу уулдарды, имандуу кыздарды бергин деп. Бирок башыма бале болуп келе турган балдардан сакта деп. Пайгамбарыбыздын дуаларына. Башыма бале болуп келе турган. Имандуу, таквалуу аял, урпактарды сураш керек. Бирок каарылыктан мурда кары тебире турган аялдан пана тилеш керек. Пайгамбарыбыздын бизге насааты, сабагы, жолдомолору каарылыктан мурда эле кары тебире турган. Кудай сактасын, ушундай да болуп калат да. Жана дос сураш керек. Кандай дос? Ахиретке жол тарта турган, ахиретке машаалла үгүттөй турган, жакшылыкка кызыктырып, жамандыктан андан деп оолак кыла турган достор керек. Таква достор болуш керек. Күйгөн достор болсун, Алланы эстеткен достор болсун. Бирок пайгамбарыбыз кандай достон пана тилеген? Ушундай куу достордон. Эки көзү го мени карап турат, жүрөгү аңдып турат. Жүрөгү аңдып турат. Эки көзү карап турат, жүрөгү аңдып турат. Жакшылыкты жашырат, жамандыкты жаят дейт да. Ушундайдан сактагын деген. Маккар, куу достордон депчи. Жараткан Алла Субханаху ва Таала баарыбызга Куранга дос кылсын туган. Мына чыныгы дос, биринчи дос, түбөлүктүү дос Кур'ан-ы Карим.
Алла Таалам Куранды берди мынакей. Эч качан достугун таштабай турган. Куран ушундай дос. Куран менен достошойлу. Куран менен сырдашайлы. Ичинде сырлар өтө көп. Кереметтер өтө көп. Нурлар өтө көп. Ошон үчүн иншалла Куран менен мүнөздөрү, Куран менен нурлануу, Куран менен жашоо, бул бөлөк тема. Таптакыр бөлөк руханият, бөлөк аалам бул. Бул таптакыр башка нерсе бул. Бул чыныгы, акыйкат, дүйнөсү дагы, кабыры дагы, ахирети дагы курула турган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям 23 жыл Куран жеткирген, 23 жыл Куран окуган, 23 жыл Куранды чечмелеген, 23 жыл Куран менен жашаган, 23 жыл туган Куранды жайылтууга курбандык берген, мал жаны сарптаган, Куранды жеткирүү үчүн жиберилген, Куранды ааламга таркатыш үчүн туган Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөгө келүүсүнүн максаты ошо болчу. Ыйык Алла Тааланын Курани Каримин чечмелеп берүү, түшүндүрүп берүү, ачык айкын баяндап берүү. Алла субханаху ва тааланын эмне деп атат? Алланын максатын жеткирүү, Алланын каалоосун жеткирүү. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кана хулукуху ал-Куран. Пайгамбарыбыздын мүнөзү, кыялы, бардык жүргөн турганы Курани Карим эле да, Курани Карим. Басып жүргөн Куран эле. Жашап жүргөн Куран эле. Ошон үчүн кийин Куранга ким канча жакындаса, Аллага ошончо жакындайт. Ошон үчүн Куран окуганда адам мейли кары болсун же кары болбосун, бирок сезим болсун да. Кандай сезим? Аллага жакындап атам деген сезим. Куран окуган сайын Аллага жакындап атам деген сезимди ойготуш керек, жандандырыш керек. Болсо эгерде бул сезим болбосочу, соопталасыз, бирок максатка жетүү кыйналып калабыз. Валакад яссарнал Кур'ана лидикр фахал мин муддакир. Чындыгында биз Кур'анды жеңил кылып койдук дейт Алла Таала. Лидикр, зикирге. Кандайга? Курани Каримди бирөө мен үйрөнөйүн десе, ага жеңил Кур'ан. Жаттайын десе жеңил. Түшүнөйүн десе жеңил. Амал кылайын десе жеңил. Кыйын эмес. Валакад яссарнал Кур'ана. Чындыгында биз Кур'анды жеңилдетип койгонбуз. Лидикр, зикирде уламалар ушундай деп айтат. Окуганы, маанисин түшүнгөнү, амал кылганы. Фахал мин муддакир. Бир насаат ала турган бирөө жарым барбы дейт. Мынакей Кур'ан. Тугандар, кыямат күнгө чейин өзгөрүлбөй, бурмаланбай, кандай түшкөн болсо ошо ойдон сакталган бул Кур'ани Карим. Нахну наззална алейкан Кур'ан. Алла субханаху ва таала биз сага Кур'анды түшүрдүк танзилан, акырындапчы. Инна нахну наззална дикра ва инна лаху лахафизун. Биз Кур'анды түшүрүп өзүбүз сактайбыз. Алла Таалам жоопкерчилигине алган. Бул мурдагы китептер Таурат, Забур, Инжилге окшоп бурмаланганга биз жол бербейбиз. Аны өзгөртүп бергенге жол бербейбиз. Алла субханаху ва тааланын хикматы бул акыркы китеп, бул акыркы пайгамбар, бул үммөт акыркы пайгамбардын, акыркы китептин үммөтү. Ошон үчүн сиздердин китебиңиздер кыямат күнгө чейин пайгамбар алып келген шарият кыямат күнгө чейин ал бир улут менен чектелбейт, бир аймак менен чектелбейт, бир заман менен чектелбейт туган кыямат күнгө чейин бардык адамзатка. Алла Таала пайгамбарыбызга айткан, не деген? Кул я айюханнас, эй айткын Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, эй адамдар. Мурунку пайгамбарлар өзүнүн элине кайрылганда, я кауми, эй менин коомум деп өзүнүн коомуна эле келген эле, коомуна кайрылат эле. Пайгамбарыбыз дүйнөдөгү бардык коомго келген. Ошон үчүн Алла Таала айттырып атат. Не деп? Я айюханнас, эй адамдар деп кайрылат эле. Азыркы барлары да кыямат күнгө чейин келе тургандары дагы. Я айюханнас, инни расулуллахи илейкум жамиа. Мен баарыңарга Алланын тарабынан жиберилген элчимин. Ошондуктан мынакей элчи Алланын тарабынан силерге алып келип беремин. Пайгамбар ким? Алладан ала турган,
бендеге бере ала турган пайгамбар. Пайгамбар деген руханияты ушунчалык күчтүү, Алладан ала турган, пенделерге бере ала турганды пайгамбар кылат Алла Таала. Алла өзү тандайт. Бир адам же чогулуп пайгамбарды шайлап, ушуну пайгамбар кылабыз дедик. Же бир адам аябай курбанчылык, аябай көп ибадат кылып пайгамбар болуп ала турган мансап эмес бул. Бул Алла Таала дайындай турган. Ибадат бенденин тарабынан болот. Пайгамбарчылык Алланын тарабынан тандоо болот да. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга Алла Таала Кур'ан-ы Каримди түшүрдү 23 жылда. Бул китеп, дагы айтайын туугандар, акыйкатты өзүнө камтыган, туура ишенимдерди камтыган, эң туура ибадаттарды, эң таза жашоо тиричиликтерди, эң ынтымактуу мамилелерди, берекелүү ушундай касиеттүү улуу китеп. Көңүл бурайлы туугандар. Кандай көңүл бурайлы? Убакыт бөлөйлү, окуганга аракет кылайлы, маанисин түшүнгөнгө аракет кылайлы, амалдарын, ошо буйруктарын аткарганга аракет кылайлы. Курандын акысы да. Имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи айтат, ар бир мусулман эркек аялдын мойнунда Куранды бир жылда 2 жолу башынан аягына чейин араб тилинде окуп чыгуу. Кыргыз тилинде деле өзбек, казак, дунган, тажик, дагы кайсы бизде тилдер бар, татар, орус тилде, бардык тилде окусаңыз мейли, түшүнгөнүңүз пайда аласыз. Бирок Кур'ан өзү арабча болгондуктан, туугандар ошо арабча окуганга биз аракет кылып, акырын барактап болсун иншалла жетишибиз керек да. Демек бир жылда болбоду дегенде 2 жолу Кур'андын башынан аягына чейин окуп чыгуу ар бир мусулман эркек аялдын мойнунда Курандын акысы. Курандагы сүрө Табаракты жатташыбыз керек. Мүлк сүрөсүн. Башында айттык эле. Бул сүрөнүн аты кабырдын азабынан куткаруучу. Кабырдын азабынан сактоочу. Кабырдын азабын токтотуучу. Кабырдын азабынан тосуучу деген аттары бар бунун. Керим башында сабактарда айтып бердик бул. Ошо Мүлк сүрөсүнүн азырынакы жарымына жетейин деп калдык. Сабактын тафсирлеринде. Ошон үчүн иншалла пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз айтат, Мүлк сүрөсү менен Алиф Лам сажданы окумайынча жатпайт деле. Сапарда болсун, үйдө болсун, айырмасы жок. Окумайынча жатпайт деле. Көп деле убакыт өтпөйт. Демек кечкирдиби? Буну окуп койсо болот. Жатканга чейин машалла. Адаттандырып алса, жөн деле сүйлөп атабыз, жөн деле басып жүрөбүз. Ошонун ордуна альхамдулилlah кичине машалла окуп койсок, мыназы котормосу сиздердин алдыңыздарга сунушталып атат. Ошон чечмелөөсү, ушул жерде эмне деген сырлар, эмне деген казыналар жатат, колдон келишинче айтылып атат. Аллахым барыбызга тоофик берсин. Мурунку сабакта айттык эле, ала я'ламу ман халак ва хувал латифул хабир. Эмне ал жараткан Алла Таала жаратканын билбейби? Билет. Өзү жараткандан кийин Алла өзү билет. Канча өмүр берет, канча ырыскы берет, кандай өң берет. Буну өзү Алла Таала өтө жакшы билет. Канча авир берет. Буну Алла Таала өтө жакшы билет. Жана канткенде бул оңолот, канткенде бул бузулат. Кайсы буйруктарды аткарса буга жакшы болот, кайсын аткарса жаман болот, кайсынысы пайдалуу, кайсынысы зыяндуу. Алла Таала өзү билет. Алла Таала бенденин дүйнө ахиреттеги пайдасын, оңолуусун, бактылуулугун билет. Ошондой эле дүйнө ахиреттин бактысыздыгын, бузулуусун, жамандыгын дагы билет. Сөп өзү жаратканда. Ошо Алла Таала айтып атат. Ала я'ламу ман халак. Жараткандан кийин билбей калабы? Жараткандан кийин өзү жаратса өзү билет да. Өзү жараткан өзү билет Алла Таала. Өзү бизди жаратты, өзү билет. Биздин акылыбызды жаратуучу дагы Алла, рухубузду жаратуучу дагы Алла, денебизди жаратуучу дагы Алла. Эми ошо өзү билет деп атат. Ошончо Алла Таала мынакей буйрук берип атат. Эмне деп? Инналлах я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i зил курба ва янханил фахша'i вал мункар вал баги я'идукум ла'аллакум тадаккарун. Аллаху акбар. Алла Таала шек күмөнсүз
буйрук берет адилеттүүлүккө. Мынакей жараткан Аллахнын китеби, Алла Тааланын дини, Алла Тааланын пайгамбары келген ааламга адилеттүүлүктү орнотуш үчүн. Мейлі үй бүлөдө болсун адилеттүүлүк, мамлекетте болсун адилеттүүлүк, же ааламда болсун. Пайгамбарлар келет, эң акылдуу заттар, эң таза заттар, эң боорукерлер, эң адилеттүүлөр адилеттүүлүктү орнотуш үчүн келет. Алла буйрук берип атат Кур'ан-ы Каримде. Сиз окуңуз. Жараткан Алла Тааланын бизге болгон буйругу. Инналла я'муру бил адл. Адилеттүүлүккө буйрук берет Алла Таала. Вал ихсан, ихсан адилеттүүлүктөн андан жогору турган мартаба болчу. Адилеттүүлүк боюнча мен сизге 10 эле сом беришим керек. Бирок ихсан 12 сом берип атат. Үстүнөн жакшылык кылып атат. Андан дагы ашыкча жакшылык кылып атат. Ихсан ва итаи дил курба тугандарга акыларын берүүнө буйрук берип атат. Эмне үчүн өзгөчөлөп койду тугандарга, жакындарга? Алардын акыларын бергүлө дегени жөн эле акчалай жардам менен чектелбейт. Же жөн эле жакшы сөз менен чектелбейт. Алардын машаалла кайгысы болсо кайгысын жоюу да кирет. Аллаху акбар. Имандуу адамдын кайгысы бекер эмес. Имандуу адамдын кыжалатчылыгы бекер эмес. Бул кушкабар. Эй имандуулар, силердин кайгыңар, силердин кыжалатчылыгыңар эч качан текке кетпейт. Кандай текке кетпейт? Бул күнөөңөр кечирилип турат, даражаңар көтөрүлүп турат, сооптор берилип турат. Бул аркылуу аркасында эмне деген данышмандык бар, сен билбейсиң. Суфьян Саури рахматулла алейхи айтат. Кыямат күнү дейт, кыямат күнү. Мусулман адамдын амал китебинен эң көп сооп жазылганы кайгы, кыжалатчылык себебинен болот дейт. Алла. Намазыңыз бар го, ал деле болот, орозоңуз деле болот, кайрымдуулугуңуз деле болот, бардыгы эле болот. Бирок эң көп сооптор кайсылар аркылуу экен? Биз күн сайын эле азыр башты кармап атпайбызбы? Мына проблеманы эмне кылабыз, бу проблеманы эмне кылабыз? Бул баары текке кетпейт экен да. Имандын берекесинен бир да кайгыңыз, бир да кыжалатчылыгыңыз текке кетпейт. Бардыгы жазылат. Аллаху акбар. Ошон үчүн айтат Суфьян Саури рахматулла алейхи, эртеге кыямат күнү мусулман адамдын амал дептеринен эң көп жазылган амалдар кайгы менен кыжалатчылыкта. Ошон сооптор жазылат. Алла Таала өтө жакшы көрөт имандуу адамды. Имандуу адамды өтө жакшы көрөт. Имандуу адамды. Биздин устаз айтат эле, хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мусулман адамга кандай гана түйшүк жетпесин башына. Кандай гана сыноо, кандай гана кайгы, кыжалатчылык, кандай гана бир чарчагандык жада калса, ушу путу мүдүрүлүп кетсе ташты тээп, же болбосо тикен сайылып калса, ушуга дагы Алла Таалам күнөөлөрүн кечирип турат дейт. Чарчап келдиңиз, ушу иштеп ушу бир 30-40 коробка жүктөдүңүз да эми чарчап калдыңыз. Ушуңуз ham текке кетпейт экен да. Имандуу болсоңуз делечи, булардын бардыгы сизге плюс да болчу. Чарчаганыңыз деле, кыжалатчылыгыңыз деле бардыгы эле плюс кете берет да болчу. Ошон үчүн айтат, анам устазым мындай деп айтат эле. Адам, мисалы, сиздин адатыңызча көбүнчө мисвак тиш жуугуч. Оң жака саласыз да. Анан билем кеде болуп калат да, сол жака салып койдуңуз. Анан эми даратал тиш жууйн деп атканыңызда эле оң жагыңызды карасаңыз таппай калдыңыз да. Ох, кайда жоготтум деген кичине кайгы келди да. Кайда таштап койдум, кайда түшүп калды депчи. Мындай карап издеп сол жагыңызды караса таап алдыңыз да, биякта турбайбы. Ушул моментте кичине кыжалатчылыгыңыз бар го, ушул да күнөө кечиртет дейт. Ушул да күнөө кечиртет дейт. Ошон үчүн имандуу болгонуңузга чексиз шүгүрлөр. Буга только ниет эле керек. Алла Таалага алхамдулилля деп шүгүр кылыш керек. Мусулман адам пайгамбар бир дуа үйрөткөн. Аллахумма жа'ални миналладина ида ахсану истабшару ва миналладина ида асау истагфару. Я Аллах,
мени жакшы иш кылгандан кийин сүйүнө тургандардан кылгын, эгерде жаман иш кылып алса истигфар кыла тургандардан кылгын деген да. Демек Алладан сураш керек. Я Алла, şu жакшы иш кылгандан кийин мени сүйүнө тургандардан кылчы депчи. Жакшы иш кылдыңбы, сүйүн. Ошолордон кыл деп дуа кылып атасыз да. Жаман иш болуп калса истигфар кыла тургандардан, кечирим, Алладан кечирим сурай тургандардан кылгын депчи. Кандай болбосун да, туугандар, мынакей Алла Таала буйрук берип атат адилеттүүлүккө, ихсан, жакшылык кылууга. Ихсандын эки мааниси бар да, туугандар. Бул ибадатта мааниси башка, мамиледе маани башка. Ибадаттагы мааниси Алланы көрүп тургандай ибадат кылуу, ушунун аты ихсан. Алланы көрүп тургандай намаз окуу, Алланы көрүп тургандай орозо тутуу, Алланы көрүп тургандай зекет, кайрымдуулук кылуу, Алланы көрүп тургандай ажылык, умра кылуу, Алланы көрүп тургандай Кур'ан окуу, Алланы көрүп тургандай зикир кылуу, Алланы көрүп тургандай дуа кылуу. Кыскасы кандай гана ибадат кылбаңыз, Алланы көрүп тургандай кылганыңыз, ушунун аты ихсан дейт. Ушу сыфатты ихсан деп коет. Алланы, Алла Тааланы көрүп тургандай. Бирок Алла Тааланы көрүп тургандай, эгерде булга жетпесең, анын минимум бар. Кандай? Алла мени көрүп турат. Бул анык эле, бүттү. Ошон үчүн айткан, Алла мени көрүп турат деп ибадат кылышыбыз керек экен. Ар бир намаздан алдын өзүңүзгө бир айтып коюңуз, эстетип коюңуз. Алла мени көрүп турат деп. Мен жалгыз болосмун, жамааттабы, үйдө, түндө айырмасы жок. Ошондой эле Кур'ан ачып атканда, Алланын китебин ачып атам, азыр Аллага окуп берем. Ар бир аят окуган сайын Аллага жакындайм. Алла мени көрүп турат азыр депчи. Видеокамерада мурда Алла мени көрүп турат. Ким карап турат? Атам, энем, адамдар карап турганда мурда Алла мени карап турат. Ушул нерсе бул ихсан сыфаты да. Бул ибадаттагы. Мамиледеги ихсан сыфат туугандар, Алла субхан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат да: "Ахсин иля жарик такун муслиман, такун муъминан." Сен кошунага жакшы мамиле кыла бергин, чыныгы момун болосуң дейт. Ихсан дегени мамиледе өзүңө жакшы каалаганды башкага жакшы каала, өзүңө ыра көргөндү башкага ыра көр, өзүңө ыра көрбөгөндү башкага ыра көрбөй эле кой. Ушул мамиледе ихсан. Ал кандай? Мамиле кылып атабыз. Алды берди болуп калышы мүмкүн, карыз болуп калышы, берип калышыңыз мүмкүн, же карыз алып калышыңыз мүмкүн. Же биринсе саттыңыз, же биринсе сатып алдыңыз, же бирөөнү ишке жалдадыңыз, же бирөө сизди ишке жалдады. Ушу мамиледе булардын бардыгычы. Ушу алды берди бардык мамилелерде ушул өзүңүзгө каалаган жакшылыкты экинчиге каалаңыз, өзгөгө каалаңыз. Өзүңүзгө кааламайсызбы, башкаларга деле каалабаңыз. Ушу ихсан экен. Бул жердеги мисалем айтатканы инналлах я'мур бил адл, адилеттүүлүккө Алла Таала буйрук берип атат, ихсанга буйрук берип атат. Жалпы маанисин алсак да болот. Демек ихсан адилеттүүлүктөн жогору кылып кайтарып бер. Адилеттүүлүктүн акысы 1, бирок сиз 1,5, акысы 10, сиз 15, акысын көбүрөөк кылып кайтарып берет. Мисалы кандай? Сиз ассаламу алейкум дедиңиз. Мен ва алейкум ассалам дебей эле, ва алейкум ассалам ва рахматуллах деп кайтарыңыз. Андан жакшыраак кылыпчы. Болбоду деген азыркындай. Бирок андан жакшыраак. Бир жакшылык кылса, жакшылыгына жакшылык кайтарайлы. Адилеттүүлүк. Бир жакшылык кылды, аны эселетип кайтаруу бул ихсан. Ва ита зил курба, тугандарга берүү. Азыр буну айтып бердик. Аларга дуаны дагы бериңиз, жакшы пикир дагы бериңиз, тугандарга акчалай да жардам бериңиз, муктаж болуп калса, макулбу? Андан сырткары кайгыга батып калса, көңүлүн ал көтөрүп жардам бериңиз, бериңиз акысын. Акысын бериңиз. Бул 3 нерсеге буйруп атат. Адилеттүүлүккө, ихсанга, туган уруктарга акысын берүүгө. Ва янха анил фахша вал мункар вал баги. 3 нерседен тыйып атат. Биринчиси айверсиз иштерден. Айверсиз иштер, фахиш, айверсиз сөздөр бар. Энең деп сөккөнү бар, атаң деп сөккөнү бар, уят сөздү сүйлөгөн бар. Кайсынысы биз айверсиз эсептесек, ошодон Алла Таалам тыйып атат. Айверсиз иш.
тура калып зара кылып. Абийирсиз иштерде, уятсыз иштер бар го бардыгы. Ислам дини уяттуулук менен жөнөкөйлүктүн үстүндө курулган да. Ислам капырлык болсо уятсыздык менен исрапкерчиликтин үстүндө курулган. Исламдын жаркылдаганы, жайылганы жөнөкөйлүк менен уяттуулукта болот. Иннал бададата минал иман, ал хаяу шу'бата минал иман. Бул эки нерсе, Аллаху акбар, бул фундамент бизде. Ошон үчүн биздин негизги фундаментибиз кандай? Жөнөкөйлүктө экен. Негизги фундаментибиз уяттуулукта экен. Biz ушуну түптөп туруп үй бүлөнү курушубуз керек. Biz ушуну түптөп туруп жаштарыбызды алып келишибиз керек. Уяттуулукка тарбия. Жөнөкөйлүккө текебер болбо, текебер болбо. Жөнөкөй бол. Жасалма болбо, жасалма. Жөнөкөй бол. Уятсыз болбо, уятсыз. Тилиңи, башкаңы, өңү башкаңы. Уятсыз бол, уяттуу бол. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шариятынан маалым болот, уламалар айтат, имандан кийинки эле биринчи фарыз уяттуу жерлерди жашыруу. Имандан кийинки эле биринчи фарыз сатыр аура. Уяттуу жер жашыш керек. Биздин динибиз уяттуу дин да. Уяттуулук дини да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, Аллаху акбар, анда кандай уяты бар эле, кандай уяттуу сыпаты бар эле имам. Макулбу? Ошон үчүн мына жердеги азыркы айтып атат, фахша, Алла тыюу салып атат. Бардык абийирсиз иштерден, уятсыз сөздөрдөн, уятсыз иштерден, анын эң бир барып бүткөнү мынакей зынапыналар да. Вал мункар, күнөөлөрдөн, арам нерселерден канча күнөө болсун, Алланын элчисине жакпаган бардык мункарлар, ошолордон тыюу салып атат Алла Таала. Уурулук болсун, кан төгүү болсун, бузукулук болсун, кумар ойноо болсун, жалган сүйлөө болсун, кандай мункар бар, бардыгына тыюу салып атат Алла Таала. Вал баги, зулумдук кылуудан, аша чабуудан, адилеттүү бадышага каршы чыгуудан, чектен чыгып кетүүдөн багават деп коет буну. Алла Таала айтат, яидукум, Алла силерге насаат айтат. Яидукум, ким насаат айтат? Пайгамбар эмес, ата эмес, периште эмес, бир дагандай бир академик эмес, Алла ааламдын кожоюну, жаратуучусу өзү, яидукум, силерге насаат айтат. Мына 6 нерсени айтып атат бизге. Үчөөнү кылгыла, үчөөнөн тыйылгыла. Бул Алланын насааты, лааллакум тадаккарун. Мүмкүн силер үмүт бар эми ушу насаатты кабыл аларсыңар, эсиңерге келерсиңер, кичине акылыңарды чайкап, калчап, ушуга келерсиңер, тадаккарун дейт. Бул силерге пайдага гана буйруп атат, зыянына эмес дейт. Ушул аяттын себебинен пайгамбар Мухаммад алейхиссаламга капырлык кылгандардын көп адамдар исламды кабыл алган. Ушул аятты окуганда. Ошонун бирөөсү Аксам деген болгон сахаба. Аксам бин Сайфи деп. Бұрын балдары көп болгон. Карап туруп ушу пайгамбар чыкты, андай мындай ушундай эле сөз чакырып атат экен, айтып атат экен дегенде балдарынан экөөнү жиберет. Барып келелечи. Эмне дейт өзү? Эмнеге чакырып атат? Эмне сөздү сүйлөп атат? Угуп келелечи бар, баргыла деп. Эки баласын жиберди, ал экөө келип пайгамбарыбызга айтты, бимажа. Өзүмдө экиси кээ бир хадистерде ачыгы келет. Siz kimsiz деген. Жана siz эмнесиз деген суроочу. Siz kimsiz дегени, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, мен Мухаммадмын, Абдулланын баласымын, Алланын элчисимин деп анан жооп берди. Биринчи өзүн тааныштырды. Мен атым Мухаммад, Абдулла мен атам аты, Алланын элчисимин. Siz эмнесиз дейт. Мен пайгамбармын. Алла Тааланын тарабынан ушундайларды алып келгем. Деп о балдар келип сурагандан кийин пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям эмнени алып келдиңиз деп суроо бергенде, инналлах я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i зил курба ва янханил фахшаи вал мункари вал баги я'идукум ла'аллакум тадаккарун деп ушул аятты окуп берди да.
мен мынаны алып келдим деди да. Аллах акбар, булар биринчи арабтар да, өзүнүн тили да. Bunday söz uqqan эмес. Daha qaytalаңызчы, что-то жагып калды окшойт. Daha qaytalаңызчы, пайгамбар кайталады, булар жаттап алды. Анын барып кайтты да үйлөрүнө барып атасына айтты. Аксам, айттым, мынандай дейт экен дегенде, Аллах акбар. Сразу ошол жерде Алла Таалам жүрөгүнө берген экен. Бунун атасы ыйман келтирди. Айтты: "Инни араху я'муру би макаримил ахлак." Что-то мен бул кишини ушундай өтө кереметтүү кулк мүнөзгө чакырганын байкап атам дейт. Ва янханил малаимиха, жаман, пас, ыплас нерселерден кайтарганын маалым мен байкап атам дейт. Ошодон кийин өзүнүн үй бүлө туугандары көп экен да буларчы. Ошо кайрылып туруп анан аларга айтат да: "Эй" дейт, "Асри'у иля духул фил ислам." Исламга киргенге шашылып калгыла дейт. Ислам динге өзү исламды кабыл алды дагы, урук турпагын бардыгын кошуп туруп анан айтат: "Эй, силер исламга киргиле, тез факуну фи хазал амр руусан." Ушу исламга кирүүдө эми башталып аткан эле. Исламга кирүүдө силер баш болгула, башатуу болгула, алдында болгула, вала такуну азнабан, силер куйрук болуп калбагыла деди. Башында киргендерден болду, аягындарын аркасы жок кор болуп келгендерден киргендерден болбойду. Башында кириле деп мынандай кылганда. Кандай болгон чактардагы субханалла, мына ушул бул аят менен көптөгөн кафирлар исламды кабыл алган. Ушул жерде ачык эмне пайгамбарыбыз дүйнөгө келген экенин көрсөтүп койду туугандар. Мына ал аятты жуманын хутбасында окуган мустахаб. Алымдар айтат да. Ар хутбада окуйбуз го. Ушуну иншалла эстетип туруш керек да. Бул күн сайын окула турган, даже мекемелерде иш башталардан мурда окула турган нерсе да. Ар бир мекемеде мейли ал бийликтин жогорку бутагы болсун, мейли ал болсо мектеп болсун, мейли ишкана болсун, мейли завод, фабрика болсун, эрте менен келер замат токтоп тур. Жараткан Аллага шүгүр, бүгүн жашоо бериптир. Бүгүн жашоону мыкты кылып өткөрөйлү. Ишти машалла маңызын чыгарып, майын чыгарып, сапаттуу кылайлы. Алла мындай деп атат. Так. Бисмилла, ушул уран, ушул дем, ушул алхамдулилля бизге. Инна Аллах я'муру бил адл вал ихсан ва ита'i зил курба ва янханил фахша вал мункар вал баги. Үч буйрук, үч тыю. Яидукум, Алла өзү насаат кылып атат силерге. Бир периште, жинпин инсандар эмес. Эмне үчүн? Максаты Аллага пайда болсунбу? Жок. Лааллакум тадаккар. Силердин пайдаңар үчүн. Ким болбогула, сен содагерсиңби, таксистсиңби, врачсиңби, мугалимсиңби, ким гана болбо, дыйканчысыңбы? Мынан кара мынаны бул жакта эмес. Аллаху акбар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям баалуулуктарды жандандырып, жаман мүнөздөрдү, кыял жоруктарды жок кылганга мынакей пайгамбарыбыз келген. Сараңдыкты ким жойду? Коркоктукту ким жойду? Мунафык эки жүздүүлүктү ким жойду? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Батырлыкты ким орнотту? Берешендүүлүктү ким орнотту? Чынчылдыктычы, кечиримдүүлүктү, кичпейилдиктичи, жөнөкөйлүктүчү. Аллаху акбар. Куранда мындай аят бар. Алладина яттаби'уна ар-расула ан-набiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-tawrat wal-injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'is. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мурунку Алла Тааланын түшүргөн китептери, Таврат, Забур, Инжил, ошолордо дагы мынакей жазылган Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келет ушундай деп. Алар о жакшылыкка чакырат, адамдардын пайдасына чакырат, жамандыктан кайтарат, адамдарга зыян болгон нерседен кайтарат, жана аларга пакиза, таза нерселерди адал кылып, хабаис, жаман, зыяндуу нерселерди арам кылат. Алла субханаху ва таала тугандар бенделерге пайда боло турган ичимдик, суусундук, жей турган нерселердин баарын адал кылган. Кайсы ушул суусундуктардан болсун, жей турган нерселерден болсун,
инсанга зыян бере турган нерсени арам кылган. Себеп дегенде хуа а'ламу бима янфа'ул ибад ва ма ядурруhum. Себеп дегенде инсандарга кайсы пайда, кайсы зыян ал өзү билүүчү. Куранда Алла Таала айтып атат: "Ала я'ламу ман халак." Не билбейби? Жараткан Алла Субхана ва Таала өзү жаратып туруп, анан билбей калабы махлукту? Эмне кылып атканын билбей калабы? Кантип билбей калсын? Өзү жаратып атса, жүрөктү өзү жаратып атса, жүрөктүн ичинде эмне болуп атат билбейби? Ички дүйнөбүздү өзү жаратса, Алла Таалам денебизди да, рухубузду да бардыгын билүүчү да. Мынакей шарият тугандар адал, арам, буйрук, тыюуну өзүнө камтыган. Бул Аллага гана таандык. Аля лахул халк вал амр. Табаракаллаху раббул аламин. Кабардар. Ага гана таандык. Жаратуу. Жаратуу кимге таандык? Аллага гана таандык. Мына суук келди, суук. Бу суук каяктан келди? Ким жиберди? Ким жаратты? Ким башкарып атат? Ким кетирип атат? Ким алып келип атат деген ой жок. Алла Таала айтып атат, ушуну ким ой жүргүзсө акылдуу дейт. Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафил лейли ван нахар. Жер, асман, экөөнүн ортосунда жаралган нерсени түн менен күндүн алмашуусунда ой жүргүзгөндөр, туруп да, отуруп да, жатып, жамбаштап да Алланы эстегендер. Алладина ядкуруна Аллаха қияма ва қууда ва ала джунуби ва ятафаккаруна фи халқис самавати вал ард ма халақта хада батила. Алла, бул асманды сен бекер жараткан жоксуң. Асмандагы күн, ай, жылдыздарды, шамал, түн бекер жараткан жоксуң. Жер, жердин алдында, үстүндөгү өсүмдүк бардыгы бекер жараткан жоксуң. Ма халақта хада батила. Тамаша кылып дагы, бекер дагы жараткан жоксуң. Субхана, бекер жаратуудан сен таза заттың. Фақина адабандар. Суранычыбыз эле ушу түбөлүктүү тозоктун отунан сактады. Суранычыбыз, арманыбыз ушул, я Алла, түбөлүктүү тозоктун отунан сактады. Мыналарды акылдуулар деген. Акылдуулар деген. Демек, аля лахул халк. Кур'ан-ы Карим аяты. Аля, кабардар, кулакты ачып угуп койгула, көңүл буруп койгула, лахул халк. Ага гана таандык жаратуу. Аллага гана таандык жаратуу. Адамдарды Алла жаратат, перзенттерди Алла жаратат, балдарды, уулдарды, кыздарды Алла жаратат, суукту Алла жаратат, ысыкты Алла жаратат, бардык жемиштерди, бардык айвандарды Алла жаратат туган. Вал амр, ага гана таандык, буйрук. Буйрук аныкы. Быйыл канча картошка жаратат, ал өзү чечет. Быйыл канча суук жаратат, канча ысык, ал өзү чечет. Канча жамгыр, канча кар, ал өзү чечет Алла Таала. Быйыл канча нерсени, буйрук өзүнүкү. Бир күндө канча адам дүйнөгө келет, бир күндө канча адам дүйнөдөн кетет, ал өзү чечет. Бир күндө канча адам ооруп калат, бир күндө канча адам ден соолук табат, ал өзү чечет. Ага гана таандык буйрук. Кимге иззат, кимге кордук, кимге бейиш, кимге тозок, ал өзү чечет. Табаракаллаху раббул аламин, бүткүл аламдын робу, улуу береке ээси. Кур'ан-ы Каримде башка жерде да мындай деген аят бар да. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Чындыгында биз, Алла Субхана ва Таала айтат, китепти алып келдик, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам аркылуу. Так, кандай китеп? Улуу китеп, бардык жакшылыктарды, акыйкатты, адилеттүүлүктү өзүнө камтып алган, акыйда илимдерин, өкүмдөрдү, насааттарды, жолдомолорду, багыттарды, адептерди, мүнөздөрдү керемет өзүнө камтып алган, дүйнө ахиретте пайдасы тие турган. Ала илмин дейт, бул Алла Субхана ва Тааланын тарабынан илимде. Бардыгын билет деген сөз. Мынакей. Жана фассалнаху, аны биз чечмелеп койдук, баяндап койдук. Негизги илимден. Ал китеп хидаят. Мындача айтканда сизди туура жолго багыттайт. Соодагерлерди дагы, бийлерди дагы, байларды да, эркектерди дагы, кембагалдарды, аялдар, карылар бардыгын туура жолго чакырган китеп бул. Бул китеп кандай китеп экен? Бардыгын туура жолго, оңолууга чакырган китеп. Шайтандын жолун ташта.
адашқанды ташта. Мынандай китеп. Рахма, райымды ошол жолче, райымды жолда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тугандар угуп алыңыз. Бизгеч райымдуу жашагандын жолун үйрөткөн да. Ошон үчүн келген. Адамдар бири-бирине райымдуу жашасын. Ата-энеси балдарына, балдары ата-энесине, бир тугандар бир туганына, күчтүүлөр алсызга, байлар кембагалдарга, эркектер аялдарга, бийлер кулдарга, көпчүлүк азчылыкка райымдуу болсун, райымдуу. Ушундай жашоо. Мынакей китеп, бул Кур'ан-ы Карим райымдуу жашоону үйрөтөт туган, райымдуу жашоону үйрөтөт. Кимге үйрөтөт? Лиқауми юъминун, ким иман келтирсе, ошолорго үйрөтөт. Тастыктаган, акыйкат Алланын китеби деп иман келтиргендер, акыйкатка ишенгендер, ачык айкын далилдери көрсөтүлгөндөн соң текеберленип, өжөрлөнүп, акыйкат ачык айкын болгондон кийин талашып тартышпаган. Мына ушулар туура акыл ээлери. Мына ушулар бактылуулар. Куранда мындай деп айтат, да башка жеринде: "Я юханнас, кад жааткум мауидатун мин раббикум ва шифаъун лима фис-судур ва худа ва рахматун лил-муъминин." Эй адамдар, чындыгында силерге жаратуучу Робуңардын тарабынан насаат келди дейт. Насаат келди. Так, жана көкүрөгүңөрдөгү нерселерге шифа болуп келди. Көкүрөгүңүздөгү, жүрөгүңүздөгү. Аз карап бирибизге болгондо кандай? Ойлорубуз тура элеби же мындайбы? Көкүрөк иштин баардыгы бул жерде. Иштин баардыгы бул жерде. Биякта эмес, биякта. Биякта эмес, бул тилде эмес, кулакта эмес, ар нерсе боло берет болчу. Кептин баары бул жерде. Ушуну дарылаш үчүн Кур'ан келген. Угуп алыңыз. Жүрөгүмдү дарылайым десеңиз, эки жүздүүлүктөн, капырлыктан, наадан, жахилдиктен, текеберликтен, көрө албастыктан, ичи тардыктан, кара ниеттиктен, жаман каалоо, жаман күмөн сүрөө, кек сактоо, өч алуу, мансапты сүйүү, дүйнөнү сүйүү, өзүн сүйүү, самолюбие, деп өзүн өзү таң калгандар бар го. Ошолордон тазалайым десеңиз, шифаун лима фис-судур Кур'ан. Жүрөк мына шифа. Жүрөктөрдү бөлүнгөнүн бириктирет, бузулганын оңдойт. Кур'ан-ы Карим карарганын жаңыртат. Нурлайт Алла субханаху ва тааланын китеби. Айтат, шифаун лима фис-судур. Ва худа ва рахматул лил-муъминин, муъминдарга хидаят жана райымдуулук. Ваз, насихат деп коебуз. Ваз, мауида, айда. Булардын мааниси эмне десе, жүрөктөр жумшарта турган. Жүрөктү жумшата турган, минат таргиб фис-саваб ва тархиб минал иқаб. Соопторду айтып берет да, жакшы иштерди кылсаң, ошого кызыктырат. Жана күнөөлөрдү айтып берет, жаман иш кыла турган болсоң, андан коркутат. Ушуну ваз деп коет. Ваз, насаат деген мына ушул адамдын жүрөгүн жумшарсын. Жакшы иштерди кылсам сооп болот экен деп ага умтулсун. Так, экинчиси жаман иш кыла турган болсом күнөө болот экен деп андан корксун. Ушуну таргиб ва тархиб деп коет. Бул насааты. Алла Таала Кур'анда айтат: "Вадкуру ниъматаллахи алейкум." Силер Аллахны силерге берген неъматтарды эстеп тургула. Ой, ва ма анзална алейкум минал китаби вал хикма. Жана силерге Кур'ан жана хикмат түшүрдү. Яидукум бих, силерге насаат кылып. Хикмат деген не? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү. Кур'анды түшүрдү Алла Таала, пайгамбардын сүннөтүн да түшүрдү да. А пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сүннөтү айтканы Кур'анды чечмелейт. Эгерде Кур'ан пайгамбардын сүннөтү түшпөгөндө, анда Кур'андын өкүмдөрүн, Кур'андын ошол жердеги буйруктарын бизге чечмеленбей калып кетет эле да. Пайгамбардын хадиси буну чечмелеп берет, буну баардыгын. Ошон үчүн хикмат деп айтылат буну. Ошон үчүн ар бир адам бу Кур'ан-ы Каримдин Алланын аяттарын Алла айтат:
ولا تتخذوا آيات الله هزوا. Алла Тааланын аятын силер маскарлап, тамашалап, кош көңүлдү кылып албагыла. Буну серьезный кармангыла. Алланын аяты бекем кармангыла. Айтып атат Алла субханаху ва тааля, бул жөнөкөй нерсе эмес. Бали важиб алейхим адамдарга жидду фил ахс биха вал амал бима фиха. Демек Алла субханаху ва тааля өзү түшүрдү китепти, эми китеп боюнча өзү сурак алат, өзү эсеп алат. Китепти түшүрүп коюп анан эчтеке кылбай андай жок. Азыр эсибизге келейли. Пока жердин үстүндөбүз. Пока денебизде жан бар. Эсибизге келейли. Алла Таалам китепти түшүрдүбү? Кайра айтып атабыз. Пайгамбарыбыз чечмелеп берип, ачык айкын жеткирдиби? Кайра айтып атабыз. Эми кыямат күнү Алла ушу боюнча эсеп алат. Өзү сурайт. Мен китеп түшүрдүм, эмне окуган жоксуң? Ичинде айтып койдум эле го. Эмне көңүл бурган жоксуң? Карабай беле. Өзү сурайт. Болду алар. Ибадатың кандай болду? Акча тапканың кандай болду? Акча сарптаганың кандай болду? Үйлөнгөнүң кандай болду? Бала чаканы бакканың кандай болду? Коомчулук менен жашагандан кийин коомчулуктун өзүнүн да байланыштары бар, өзүнө тиешелүү өкүмдөр бар. Алар кандай болду? Ата энеңе кандай мамиле кылдың? Бергел. Куранга жараша мамиле кылдыңбы же кандай? Аял бала чакаңачы, туугандарыңа, досторуңа, кошуналарыңа кандай болду? Мен сага байлык бердим эле, ушу байлык менен ажылыкты кылдыңбы, кылбадыңбы, зекетти бердиңби, бербедиңби, бебечараны карадыңбы, карабадыңбы? Мен сага байлыкты азыраак бердим эле, сабыр бар беле, жок беле? Бардыгын Алла Таала бердим, шүгүр кылдыңбы, кылбадыңбы? Ахиретке даярдандыңбы, даярданбадыңбы? Ошон үчүн айтат: "Валлади", Алла өзү ясалухум анха, китеп түшүргөндөн кийин эми ушулардын бардыгын эмен өзү сурайт. Ва юхасибухум алейха, ушудан Алла Таалам өзү эсеп китебин алат. Ошондуктан Алла Тааладан коркойлу, ар бир нерсени билүүчү. Китеп канча деген нерсени алып келди, бекем карманайлы. Ва анзалаллаху алейкал китаба вал хикма. Алла саңа, эй Мухаммад, китепти, Кур'ани Каримди, вал хикма, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын хикмат, сүннөттү түшүрдү. Алла түшүрдү деп атат. Хикматтын бир мааниси мындай: сырлар. Нелер экен? Кур'ан, Кур'андын сырлары. Экөөнү тең түшүрдү Алла субхана. Же болсо биздеги жалпы хикматты айтып коебуз, мындай мудрость, данышмандык. Бул мааниди эле алсаңыз болот. Кандай болсо дагы алхамдулилlah. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Карачы Кур'ани Каримде Алла Таала эмне деп айтып атат? Эй Мухаммад, саңа зикр, Кур'анды түшүрдүк, адамдарга түшүрүлгөн нерселерин ачык айкын баяндооң үчүн. Адамдарга түшүрүлгөн Кур'ани Каримди ошону чечмелеп бер, ачык айкын баянда. Эртеге түшүнбөй калдык деп келип калбасын биздин алдыбызга. Жеткирип кой. Муунга жеткирип келатат балеке. Аллага шүгүр, ушундай заманда биз жаралып калыппыз. Эгемендүүлүк колго келди, дин эркиндиги келди. Чексиз Аллага шүгүр. Алхамдулилlah, китептерибиз дагы, Кур'ани Карим да, пайгамбар сүннөттөрдө кол алдыбыздаdır. Жеткиргенге, айтканга, окуганга, түшүнгөнгө, аракет кылганга мүмкүнчүлүк чоң нерсе. Болбой калса кыйын да. Кур'ани Каримдин насааты ушу туугандар: "Инналлах я'мурукум ан ту'аддул аманат иля ахлиха." Алла силерге буйрук берет, аманаттарды өз ээлерине кайтарып берип койгула. Мына ушу боюнча кыямат күнү Алла Таала сурайт. Эмнеге буйрук берип атса, ошо боюнча сурайт. Мен адилеттүүлүккө буйрук бердим эле, адилеттүүлүк буяга кандай болду? Ихсанга буйрук бердим эле, буяга кандай болду? Тууганчылыкка буйрук бердим эле, бул жагы кандай болду? Абирсиздиктен тыюу салдым эле, токтодуңбу же урураган кете бердиңби? Арам нерселерден тыюу салдым эле, аша чапкандан, зулумдуктан тыюу салдым эле, эмне болду? Кете бердиңби? Сурайт да. Мына аманат. Алла айтат, Алла Таала буйрук берет силерге аманаттарды өз ээлерине кайтарып бергиле. Аманаттарды өз ээлерине. Өз ээлерине дегени, мисалы бул сотка сиздикиби? Сизге беришкен. Бул эле эмес. Өз ээлерине аманаттарды
туган кызмат бул аманат. Өз ээлери өзүнө лайыктууларга кайтарып берилет деген. Карачы Кур'ан кандай. Мен бу жерде досум бар эле. Бул мен улутумдан, же мен уруумдан, мен жердешим, мен таанышым бир орбу ишти ошого тапшырып, токтоп тур, ошого лайык булайык эмеспи, карабайсызбы? Же бул лайык болсо, башка улут болсун, башка уруу болсун, тааныш, дос эмес болсун да, Алла айтып атат, демек ушу аманат кызмат маселесин карап кой дагы өзүнө лайыктууларга кайтаргыла дейт. Болбосо кыянат болот, андан береке болбойт. Адамдын акылы кыска ойлой берет. Сиз ал жакта таштап коюң, бул жакта карай бериң. Алла Таала биздин акылыбызды жараткан, бизди баарыбыз кемчил мындай алысыраганыбызды да билет, күчтөнгөнүбүздү дагы билет. Алла субханаху ва таала. Шуның үчүн бекер буйрук бербейт да. Бекер буйрук бербейт. Аманаттарды. Ва иза хакамтум байнан нас ан тахкуму бил адл. Качан силер адамдардын ортосунда чечим чыгарсаңар, адилеттүү чечим чыгаргыла. Мана кара. Сотторго, прокурорлорго бардыгына тиешеби. Аларга эми өзгөчө. Себеп дегенде сардан кечки чечим чыгаруу алардын иши да. Инналлаха ни'ма я'идукум би. Алла кандай да гана чебер зат, кандай дагы укмуш сиздерге насаат айтып атат, эмне нерсеге буйрук берип атат. Аманатты кыянат кылбай, ээлерине кайтаргыла. Жана чечим чыгара турган болсоңор, адамдардын ортосунда адилеттүү чечим чыгаргыла. Бул Алланын сиздерге насааты кандай дагы керемет. Кандай дагы укмуш. Инналлаха ни'ма я'идукум би. Инналлаха кана сами'ан басира. Алла угучу, көрүүчү. Алла субханаху ва таала угуп турат. Эмне деп сүйлөп атасыңар, эмне деп сүйлөшүп атасыңар, эмне деп пландаштырып атасыңар, эмне деп проектиңер түзүп атасыңар, бардыгын Алла угуп турат. Басира, Алла көрүп турат, ким качан, ким менен каерде жолуккан, бардыгын Алла таалам көрүп турат, бардыгын Алла субханаху угуп турат. Алланын чакырыгы. Бул аманаттарды кайтаруу важип, милдеттүү жалпы инсанга. Мусулман эмес дагы сага аманат таштарса, ошону кайтарышың керек сен. Душманың дагы аманат таштаса, кайтарышың керек сен. Сага жакпаса дагы, башка кылса да. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам Меккеде пайгамбарыбызды бардыгы аманаткөй, чынчыл деп билет эле да. Аманаттарын пайгамбарыбызга ташташат эле. Ушу сактап бере алат, башкага койсоң жок болуп кетет депчи. Пайгамбарыбыздын душмандары болбосо, пайгамбарыбыздын ошо душмандары, капырлар пайгамбарыбызга аманатын таштайт. Анан аркадан эркесин чыгып алып, бул жалганчы деп жүрө берет. Анда алып кет аманатыңды. Жак, неге? Ал кыянат кылбайт, билет да аны. Эмеге Мединага көчүп атканда аманаттар бар эле да. Болбосо караңыз, 13 жыл олар менен уже кармашты. Аманаттарды коюп койгон дагы. Пайгамбарыбыз Хазрет Али разияллаху айтты, Али мындай кыл. Мен кетип атам. Эртең сен мына аманаттар, мына паланчаныкы, бул түкүнчөнүкү бардыгын кайтарып бер деп караңыз. Капырлардыкы. Анан аркабыздан келе бересиң Мединага деп, өзү жаткан жерге Хазрет Алини жаткырып, анан акырын чыгып кетип атпайбы. А болбосо ал жерден чыгарбайлы деп, булар куурчап, шайтан машвара берип, азыр колуңардан чыгарып өтсө, өлдүңөр анда, өлдүңөр. Мединага барып күчтөнүп келип, силерди эртеби кеч патчаңарды чыгарат. Анан көрө ушерде эле өлтүргүлө буну деп ар бир урууларга топ алып ушундай кылышкан. Бирок Алла субханаху ва таала сактайын десе, ким аны кармай алат? Бары чыгып кетти 3 күн, 3 түн. Саур тоосунда үңкүрүндө болду дагы. Андан кийин пайгамбарыбыз Мединага сапарга тартты, тияка кетти да. А эртеси күнү анан Хазрет Али разияллаху пайгамбарыбыздын буйругуна жараша бардык аманаттарды өздөрүнүн ээлерине кайтарып берип ана келди. Мына карачы. Достуктун эмес, тааныштыктын эмес, туугандыктын эмес, душмандыктын, капырдын аманатына да кыянат кылган жок. Эмне айтасыз сиз? Мынандай барбы ааламда? Ушундай болгонбу? Көрсөтчү бир тарыхыңан барбы? Ислам дин мынандай дин. Бирөөнүн акысын жебей турган дин. Бирөөнүн акысына, айберине кол салбай турган дин. Кана ошо кереметке биз келсек кана. Мына ушундайларга келсек кана.
Бизди Алла Таала эмнеге чакырып, пайгамбарыбыз эмнеге таштап кетип атат? Ушундай ачык айкын жолго таштаган, Аллаху акбар, анын караңгысы жарык да. Неде? Караңгысы жарык. Жарыктыгы ғой эми вообще эле. Кеттик дальше. Демек, Аллахтын акысы дагы бул чоң аманат. Аллахтын акысы бул аманат. Ага да кыянат кылбаш керек. Намаз, кыянат кылбаңыз. Намаз таштасаңыз, Аллага кыянат кылган болосуз. Аллахтын аманаты сизде турат. Орозосу, ажылыгы, кафарат, нузур, ант. Жолсу сиз назыр кылып койдуңуз. Өткөндө бирөө суроо берип атат эле, назыр деп. Назыр кандай мында карап туруп мына паланчы ооруп атты деп, иштен өтүп кетсе, мына ишим оңунан чыгып кетсе, бир карыз мал албай жүрдүм эле, алып алсам, ушу мындай кылып берем деп Алла Таалага ода берип бергенсиз да. 100 рекет намаз окуйм дедиңиз, 10 күн орозо кармайм дедиңиз, же 10 бечарага кийим алып берем дедиңиз. Кыскасы назыр деп коет ушунчу, ошо аткарыш керек. Бул Алланын акысы да. Эгерде ал иш атпаса, ишке ашпаса, анда эчтеке болбойт. Ишке ашпаса, вот всё. Алла Таалам жардам берсин. Андан кийин бенделердин укуктары бар. Булар дагы пайгамбарыбыз айткан: "Аддил амана лиман таманак ва ла тахун ман ханак." Пайгамбарыбыздын хадиси Тирмизиде, Абу Даудда, Абу Хурайрадан келип атат. Сага ким аманат берсе, аткаргын, бергин аны, эч кыянат кылбагын. Жана ким сага кыянат кылса, ага да кыянат кылбагын дейт да. Биздин динибиз кандай экен? Кыянат ла тахун ман ханак. Ким сага кыянат кылса, мен ага кыянат кылып койсом болобу? Жок. Я Алла. Аманат, адилет, кыянат кылбаган ал өзүнүн ордуна. Бирок бирөө мага кыянат кылса, шарияттан сурап атам мен. Не кылайын, бул мага кыянат кылды. Ответин берип койбоймунбу депчи. Не дейт? Жок, кыянат болбойт. Мынандай динден тегеренейин. Ла илаха иллаллах. Демек, аманат бенделердин ортосунда бир түрлүү. Мал мүлк менен аманат, авир дагы аманат, сөзү дагы аманат. Имам Муслим рахматуллахи алейхи келтирген хадисте Абу Саид Худури разияллаху анхудан пайгамбарыбыз айтат: "Инна мин а'замил аманати индаллахи та'ала йаумал қияма ар-раджул юфди иля имраатихи туфти илей thumma яншир сирраха." Жакшы угуп алыңыздар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Алланын алдында кыямат күнү аманаттардын эң чоңу ал эмне экен десе, эркек аялына жакындап, аял эркегине чогуу болгон соң, мейлиби? Ал эркек ошо аялдын сырын башкаларга айткан. Ошо эң жаман нерсе экен да, бул аманат болду сизде. Аны айтпаңыз сиз. Мындай экен, тигиндей экен. Болбойт бул. Ошондой эле бир хадисте пайгамбарыбыз айтат, Тирмизиде, Абу Даудда келет, Жабир разияллаху анхудан: "Изда хаддаса раджул бил хадис, сумма илтафата фахи амана." Сиз менен бир киши сүйлөп атат, мынтип карап калды да. Сизге айткан жок, бул аманат, эч кимге айтпа депчи. Ушинтип карап турганы аманат экени болду. Себеп дегенде ушул жерде айтат: "Лианна илтифатаху махафатан ясмау гайрал мухатаб." Далил ала анна хадиса хуа сиррун. Нар жак бер жак деп айтып атканычы, башка бирөө укпасын. Бул сизге айтып аткан сөзү сыр экен, аманат экен белгиси ушул. Эки жакты карап калганы. Бирөө кел укпай эле турабы деп мен сизге айтып атам да. Биякта мынтип экөө сүйлөшүп отур эле мынтип калдым да. Бул деген ошо сизге сыр. Ошону уруксатсыз айтканга болбойт. Түшүндүңүзбү? Албетте бир нерсени эске алып коюш керек. Бир нерсени айтып атат. Кудай сактасын, бирөөгө зыян кылайын депчи. Буну ошого зыян берүүдөн сакташ үчүн айтса болот, бул бөлөк нерсе бул. Бул бөлөк нерсе. Атак мындай аманат айтылынбайт. Ибн Умар разияллаху анхумадан риваят: "Инна мин аманатиллахи та'ала индал инсан ас-сам'у вал басар, фала ясрифухума фима нахаллаху анху." дейт. Адамда Алланын аманаты көз менен кулак дейт.
Ошол экөөнү Алла тыйган нерсеге иштетпеңиз дейт. Ушул жерде маалым болду. Үйдүн айнегинен кошунанын үйүндө эмне болуп атат экен баш баккан болбойт, арам. Ушундасызбы? Экинчи этаждан карап турган, мунун үйүндө эмне бар, ким келип атат, ким чыгып атат, аялыбы, кызыбы, каякта, эмне кылып атат? Айнектен караган, арам. Бирөөнүн үйлөрүнө, королоруна көз салуу, жогорку каяктан болсун, бардык кыянат. Алла менен болгон кыянат, Алланын махлугуна болгон кыямат. Кыямат күнү суралат, эсеп китеп берет. Ла хаула ва ла куввата илля биллахил алийил азим. Мына биздин динибиз каяка чакырып атат. Ошон үчүн туган кошуналардын үйүнө ишканасы болобу, үйү болобу, сиз ал жерде үйүн баш бакканга, коросуна эмге де жолугу жок чыгып калышы мүмкүн. Биз кээде дагы бир нерселер болуп калышы мүмкүн, урушуп кетиши мүмкүн, ылдыйда сөздөр болуп калышы мүмкүн. Же болсо бу кийим кечилери чечилип ачылып калышы мүмкүн. Сен караганга болбойт ал. Ал жарык бар го, айнек бар го, сен үйүңө жарык кириш үчүн, кошунаны байкаш үчүн эмес, карап отуруш үчүн эмес, эмне болуп атат, кандай болуп атат деп аны. Сен жарык келсен, шамал кирсин, мейли, аны бүтөп сал деп аткан жери жок аны, мейли. Бирок кеп, бу жерде тыйы салынган ошол. Мына. Мынандай керемет турган биздин динибиз. Укмуш бекене? Я. Ала я'ламу ман халак ва хувал латифул хабир. Эмне жараткандан кийин Алла билбей калабы, я. Ва хувал латифул хабир. Латиф деген маани эмне? Ошо боюнча. Вакыт бар бизге? Бир 20 мүнөт болгондон кийин айтып кой. Латиф, Бокон. Би аннаху рафиq би ибади. Жумшак деген сөз, латиф деген. Жумшак деген сөз. Же болбосо мындай жашыруун тадбир менен, жашыруун өзүнүн хикматы менен иш алып барганды латиф деп коет. Алла Таала бендеге машаалла ушундай кээде ушундай ишти алып барат. Бенде күтпөгөн нерсени. Бул Алла Тааланын чеберчилиги ушун. Алла субхана ва тааланын усталыгы ушундай. Ошон үчүн айтып коет го. Жамандык кылба бирөөгө, жаман ойлобо. Алла ушундай чебер зат. Кандай кайтып келгенин билбей аласың сага. Латиф рафиq би ибадихи ал-мухсин илейхим ал-мун'им алейхим. Жакшылык кылуучу, неемат берүүчү бенделерине жумшак, латиф деген. Аллама Хаттаби айткан, ал-латиф вал бар, жакшылык, бендеге жакшылык кылуучу. Мин хайсу ла яш'урун, билбеген, күтпөгөн жерден жакшылык кылуучу ушуну латиф деген. Жана аларга ва юсаббибу лахум масалихахум мин хайсу ла яхтасибун. Күмөн кылбаган жерден алардын пайдаларына себеп пайда кылуучу. Ушунун аты латиф дейт мына. Аллаху латифун би ибадихи ярзуку ман яша ва хувал кавиюл азиз. Алла субханаху ва таала көбүнчө баягы ким мына бул аяттычы анча-мынчаңыздар жаттап алса да болот, баарыбыз эле жаттап алышыбыз керек, өзү өзгөчө. Кичине ырыскы менен проблема болуп аткандарга укмуш бул. Кичине карыз болуп калган, кичине иштерим оңунан чыкпай атат, бирим эки болбой атат, тутанбай атат дегендер бар го. Мынаке. Аллаху латифун би ибади ярзуку ман яша. Алла субхана ва таала бенделерге жумшак, бенделердин иштерин, пайдаларына себептерди жаратуучу, күмөн кылбаган жерден Алла Таалам жакшылыктарын жеткирүүчү, Алла каалаганда рызкы берет деген аятта. Ва хувал кавиюл азиз. Жараткан Алла субхана ва таала ал кави, күчтүү, азиз, үстөмдүү, кудуреттүү. Аллаху латифун би ибади ярзуку ман яша ва хувал кавиюл азиз деген. Дальше. Албетте Алла Тааланын лутфу бу эсеби жок, саны жок бунучу. Жалпы адамдарга дагы кандай? Жакшысына дагы, жаманына дагы, оңолгонуна дагы, бузукусуна дагы, баарына. Алла Таалам кафырларды, бузукуларды күнөөлөрдүн себебинен ачка калтырып, абаны бууп, сууну токтотуп койбойт. Жараткан Алла субхана ва таала. Жумшактыкы дайыма, суу, азык, ырыскы, күч кубат бере берет. Бунун эсеби жок. Бирок кандайдыр bundan ошолорго ыраазы экен деп ойлоп калбаңыз. Андай эмес.
беріп атканы Алла Тааланын өзүнүн хикматынын себебинен берет, өзүнүн кудурети менен берет. Алла Таала мүмкүнчүлүк гана ошо эртеге келип алып анан мына мага мүмкүнчүлүк бербедиң деген суроо шылтоолор болбосун. Өзгөчө да Алла субханаху ва тааланын лутфу илахи бар. Бул Алла Тааланы өзү оолияларына, өзү сүйгөндөрүнө бере турганда. Кээ бир алымдар латифти мындай деп айтканда: "Яншуру мин ибадихил манақиб ва ясру алейхим масалиб." Пенденинче баалуулуктарын, ценностьтарын, сыпаттарын жаят, айыптарын жашырат, ушун аты латиф дейт. Мисалы, машаалла, аз Алла Таалам менин канча кемчиликтерим жашырып койгон. Канча кемчиликтерим жашырып койгон. Бул пенденин Алла субханаху ва таала кемчиликтерин жашырып, машаалла, жакшылыктарын жайып турат экен да. Мындай депчи. Я ман адхарал джамил ва саратал кабих, сатарал кабих дейт мына. Чырайлыктарды ачкан, жаман нерсени жашырган Алла деп хадисте келет экен бул. Кээ айткан экен латиф деген мындай: "Хуаллади яқбалул қалил ва ябзулул жазил." Азын кабыл кылат, өтө көбүн берет деген экен латиф. Кичине эле нерсени кыласың да, эки жолу Алла дейсин, бүттү. Эмнени берет эми Алла Таала буян көрө берем. Эки рекет жосы такбир ула бар го. Ат-такбиратул ула хайру минад дуnya ва ма фиха деген да. Аллаху акбар деп биринчи такбир деген сөз. Фарызга айткан Аллаху акбар бар го. Ушу биринчи такбир дүйнөнүн ичинде канча байлык бар. Кыргызстандын байлыгы, Кытайдын байлыгы, Россия, Америка, бүткүл ааламдын байлыгынан жакшыраак. Болсо бир эле Аллаху акбар дедиңиз, аз. Бере турганычы бүткүл дүйнөдөн жакшырагын берет. Мунун аты латиф дейт. Кээ бирлер мындай деп айткан: "Аллади яжбарул касир ва юяссирул асир." Сыныкты бүтөгөн, кыйынчылыкты жеңил кылган. Кемчилдикти бүтөгөн, кыйынчылыкты жеңил кылган. Ушун аты латиф деп айткан. Кээ бирлер айткан мындай дейт: "Валлади ябзулу лил абд ан-ни'ма фауқал химма ва ла юкаллифу та'a фауқа таqa." Латиф деген сөздүн таржымасы ушундай деп айткан: Пендегечи Алла субханаху ва таала кайраттуулугуна дагы ашыкча неемат бере берет деген. Өзүчө я мубдиан ни'ам кабла истихқақиха деген бар. Алла Таала неематты өзү берип баштайт экен да биринчичи. Лайык эмес болсо да биринчи берет экен да. Ушу неематка лайык болсо анан берем дебейт экен. Алла Таала лайык эмес болсо дагы өзү берип баштайт экен да. Алланын мындай сыпаты бар да. Ошол жерде мынаке хемма өзүн кайраттуулук канчага достойну андан жогору берет. Экинчиси күчүнөн жогору Алла Таала буйрук бербейт ага дейт. Аткара албаганынчы, аткара албаганды бизге бербейт да. Андай кылбайт. Жараткан Алла субханаху ва таала барза товфик берсин. Калганы кийинки сабакта улантайлы иншалла. Ва хува латифул хабир. Ана Алла латиф. Я латиф деп кайрылсаңыз болот. Я латиф.